Күнүн маанилүү жана соңку жаңылыктар менен тааныштырабыз. Эфирде жаңылыктар кызматы, саламатсыздарбы? Студиядан Нурузбек Шабдамек уулу, алгач күнүн негизги окуяларынан кыскача. 1-июлдан тарта бирдиктүү салык тутуму ишке кирет. Ага ылайык Талаш шаарынын Борбордук базарындагы соодагерлерге ККМ аппараттары таратылды. Областа суга түсүү өнүктүгү кызуу жүрүүдө. Ал арада оңдоп түзөөгө муктаж ар каналдарда ремонт иштери жүрүүдө. Жайкы эс алуу мезгилинде балдар кандай убакыт өткөрүүсү керек? Адистер кеңеш берет. 1-июлдан тарта Кыргызстанда патент менен соода саттык кылуу токтотулат. Буга чейин патент менен иштеген ишкерлер 1-июлга чейин салык салуунун башка ылайыктуу режимдерине өтүшү керек. Бирдиктүү салык тутумунун алкагында контролдук көзөмөл машинасы колдонулат. Учурда Талаш шаарындагы Борбордук базардагы ишкерлерге ККМ аппараттары акысыз таратылууда. Оңой эле, телефондой эле. Турузбек Чомоев көп жылдан бери Талаш шаарындагы базарда соода кылат. Ал буга чейин соода күркөсүнүн аянтына жараша патент алып келген. Жылдык жүгүртүүсү 15 миллион сомго жетпегендиктен салык төлөөдөн бошотулган. Азыр ыңгайы бар. Биз баягы салык төлөбөй калдык деп жатырбыз. Бирок этеги кандай болот эч ким билбейт. Бир кезде биз патент алганга да возмущать этчүбүз. Мына энди уже ККМ менен иштейсиңер деп атат. Бунун деле бир строгий жактары бар болуш керек. Мисалы, товарың алып келгенден толку тияктын ККМден чегин алып келишиң керек дейт. Талаш шаарындагы базарда 800дөн ашык соодагер бар. Алардын ичине 480 ишкер бирдиктүү салык тутумуна өтүү боюнча арыздарын беришкен. Арыз менен кайрылган жарандарга кассалык көзөмөл машиналары акысыз таратылып жатат. Жумуш башталганда открыть смена аласыз, смена ачылат да. Ишкерлер 1-июлга чейин тапкан кирешесине ылайык салык салуунун башка ылайыктуу режимдерине өтүшү керек. Маселен, жалпы салык режими бирдиктүү салык салуунун жөнөкөйлөтүлгөн системасы. Жылдык кирешенин көлөмү 15 миллион сомго чейин болсо 0%, ал эми 30 миллион сомго чейин 0,5% жана 50 миллион сомго чейин 1%ды түзөт. Кичи базарларда соода кылган ишкерлерибиз 1-июлга чейин арыздарын тапшыруу зарыл. Бирдиктүү салык режимине өтүшү керек да. Бул ыктыярдуу бүгүнкү күндө бизде базарлар жана кичи базарлар ыктыярдуу патенттин негизинде иштешет. Ушуларга убактысы 1-июлга чейин бирдиктүү салык режимине өтүшү зарыл. Мамлекет тарабынан берилген бекер ККМ аппараттары 400 келди бүгүнкү күнгө. Уже биздин балдар мамлекеттик салык кызматынын кызматкерлери тарабынан ККМдер таратылып берилүүдө. Талаш шаарында бирдиктүү салык режими киргизилген 2022 жылдан тарта 1424 ишкер кассалык көзөмөл машиналарын колдонууга өткөн. Алардын 924-ü 0% ставканын негизинде салыктан бошотулган. Ал эми учурда базарлардагы ишкерлер ККМ аппараттарын колдонууга өтүшүүдө. ККМ ал деп болчук. Ага ошо берип койгонуңарга чоң рахмат. Негизи айырмасы пока билине элек. Конечно, нулевой ставка менен төлөнгөн өтө жеңил. Өтө жакшы вариант. Буйрса жакшы болушуна аябай силер жактан да биз жактан да аракет кылалык, жакшы эле болсун. Талас облусу боюнча жалпы 3162 ишкердик субъектилери бар болсо, алардын 1764-ü бирдиктүү салык тутумуна өтүп, ККМ аппараттарын колдонушат. Бүгүнкү күндө мамлекет тарабынан дагы азыр кошумча 717 аппарат келген. Бүгүнкү күндө салык кызматына тапшырмалар берилген. Бүттүк базарларда чакан жана орто бизнес ишке алып жаткандарга түшүндүрүү иштерин жүргүзүү боюнча биздин облустун аймагында бүгүнкү күндө 55% камсыз болду. Азыр түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атат. Азыр 1587 субъект бүгүнкү күндө колдонууда. Кошумча 720 аппарат келип бүгүнкү күндө таратылып жатат. Эске салсак, Кыргызстан 2022 жылдан тарта бирдиктүү салык тутумуна өтө баштаган. Айжамал Байырбек кызы, Чыңгыз Бокошев, Бекжан Жумабек уулу, Зина Ахматова, Талас облусу.
Акыркы 2 жылдан бери ирригация тармагына айрыкча көңүл бөлүнүп, суу жетпей жаткан талааларга суу жеткирүү, сугат каналдарын оңдоо, ички каналдарды механикалык тазалоодон өткөрүү, сууну коромжусуз пайдалануу максатында чоң каналдар бетондолууда. Буга өлкө бюджетинен ири каражаттар бөлүнүп, ирригация тармагы бир кыйла жакшырды. Биздин чыгармачыл топ облусубуздун аймагында буга чейин көйгөйлүү болуп келген сугат каналдарына болуп кабар алып кайткан. Дыйкандар жайды жайлай талааларда белчешпей иштеп, жазында эккенден мол түшүм алуу аракетин көрөт. Айрым аймактарда сугат суу көйгөйү орун алып, айдоо талааларга суу жеткирүү орчундуу көйгөй болуп келген. Облусубуздун Айтматов районундагы Төмөн Тамга каналында буга чейинки көйгөйлөрдү чечүү максатында мамлекеттик бюджеттен 6 миллион 400 миң сом бөлүнүп, өткөн жылы каналдын 500 метри, быйылкы жылы 500 метри бетондолуп, 1,5 километр аралыгы механикалык тазалоодон өткөрүлгөн. Өтө көйгөй болгондо таштак жер анан сайдын жээги болгондуктан суудун жоготуусу өтө көп болгон. Азыр дыйкандар деле далилдеп бере алат болуш керек. Мына башынан 800 литр суу кой берип, этегиндеги дыйкандарга 300 эмес 5 литр суу жетип атат десек болот да. Бул өзү иш жүзүндө көрсөтүлүп аткан нерсе. Азыр 1 километрин бетондоп бүттүк. Быйылкы жылга каралган 500 метрин титулга киргизкенбиз. Март айында жумушту баштап, апрелде финансирование болуп калды. Ошо менен биз 1-майда уже суу берегине жетиштик. Азыр 4300 гектар жер камсыз болот. Расчет өзү 3 кубка эсептелген канал. Бакаятар районундагы Калинин каналы 18 километр аралыкка созулат. Талас жана Бакаятар район аймагында 2300 гектар аянтка аталган канал аркылуу суу жеткирилет. Быйылкы ремонт иштери эрте башталып, сугат өнүктүгүнө жетишкен. 2024 жылына азыр биз 90 метр бетондодук бул каналды, ушу баш акведуктан кийин бетондуу иштерин жүргүздүк да. Өзүңүздөр көргөн могу участок өзү оор участокко кирет, акведук айгыр жал участогу дейт. Азыр күндө ушу суунун пайдалануусу бизге деле сезилип атат. Суунун эң негизги ушу биз бетондогон жумушту бетондогондон кийин ушу суунун жетиши бат боло баштады. Мурда ушу өзүбүздө турган участокто эле 4 саатта суу жетчи дыйкандарга. Талас областындагы ирригация тармагына өткөн жылы бөлүнгөн каражаттарга жалпысынан 2 километр 900 метр аралыктагы каналга капиталдык ремонт жүргүзүлүп, 4 километр 400 метр канал бетондолгон. Буга кошумча 26 километрден ашык канал механикалык тазалоодон өткөрүлүп, 67 даана гидротехникалык курулмалар орнотулган. 2023 жылы, былтыркы жылы мамлекеттик бюджеттен 110 миллион сом акча каражаты бөлүнгөн. Ага биз капиталдык оңдоо жумуштарын, бетондоо жумуштарын, механикалык тазалоо иштерин, ошондой эле гидротехникалык курулмаларды, суу ченөөчөктөрдү толук кандуу 100% аткарганбыз. Дыйкандарга үзгүлтүксүз суу жеткирүү максатында өлкө бюджетинен быйылкы жылы дагы ири суммадагы каражат бөлүнгөн. Кыш айлардан тартып каналдарда ремонт иштери үзгүлтүксүз жүргүзүлүп келген. Мамлекеттик бюджеттен 106 миллион каражаты бөлүнгөн. Ага биз область боюнча аткарылган иштер бүгүнкү күндө капиталдык оңдоо 6 километр 300 метр, каналдарды бетондоо 3 километр, механикалык тазалоо 14 километр 400 метр аткарылды. Ошондой эле гидротехникалык курулмалар, андан тышкары гидропосттор, 4 насос станция ишке берилип, бүгүнкү күндө иштеп атабыз. Суу чарба башкармаларына тийиштүү техникалар ар биринин өзүнүн техникалары менен ишти алып барышты. Каналдарды оңдоо, бетондоо иштеринде суу чарба кызматкерин иштеген балдар өздөрү каналдарды курушту. Адистердин айтымында өткөн жылы аба ырайы кургакчыл болуп, дыйкандарга суу жеткирүү орчундуу маселеге айланган. Быйылкы жылы жаанчыл болуп, азыр күнгө чейин суунун келүүсү жакшы. Быйыл Кудайга шүгүр былтыркы салыштырмалуу суу жакшы. Былтыр апрелдин этегинде кой бердик, быйыл апрелдин ортосунда бир жума, бир 10 күндө эртерээк кой бердик быйыл сууну. Анан суунун келиши да жакшы. Былтыр майдын биринде сбросто суу калбай, каналда 6,5 кубка түшүп калган. Быйыл жакшы мына 14 потолок менен берип атам. Ушу кезге чейин жакшы, сбросунда өтүдө 4 кубка запасым бар. Бул жерде камерабыздагы берилген сууларда баары көрүнүп турат. Бул жерде автоматика коюлган, бияка видеокамера коюлган, баары автоматташтырылган. Бизге жеңилирээк бир топ күнү түн иштейт буларыбыз. Учурда облусубуздун аймагында көп жылдык чөп эгиндер сугарылып, төө бычактарга
суу берилүүдө. Нурузбек Шабданбек уулу, Калмурат Мейманбеков, Бексултан Рахатбек уулу, Талас облусу. Талас районунун Чоң Алыш айыл аймагынын дыйкандары көп жылдык чөптү чабуу иштерин жүргүзүп жатышат. Аталган айыл аймакта 200 гектардан ашык жерге көп жылдык чөп эгилген. Өткөн жылга караганда быйыл чөптүн түшүмү кыйла арбын дешет жергиликтүү дыйкандар. Теманы кабарчыбыз улантат. Чоң Алыш айыл аймагынын тургуну дыйкан Мурат Димитрий уулунун үй бүлөсүнүн таандык 6 гектар жери бар. Дыйкан 3 гектарына көп жылдык чөп жана 3 гектарына төбурчак эккен. Учурда үлүш жерге эгилген чөп чабылып жатат. Кудай буйрса быйыл жаанчыл болуп чөбүбүз абдан жакшы. Мындай чөп көп жылдан бери өзүбүз деле көрө элек. Шүгүр быйыл жакшы. Бардык сон убактысы менен, суусу да убактысы менен. Мына допустим 3 гектарды быйыл сугарбай туруп эле биринчи чабыгын алып атабыз. Суу дайын эле, суу кенен. Мындай буйрса жыйнап эметип алсак сразу эле сугатка киребиз. Комбайндер да убактысы менен келе калды. Акысы 1,5 миң 10 литр солярка. Механизатор Кубат Мырзалиев көп жылдан бери айдап сүйүү учурда дыйкан фермерлерди өз техникасы менен тейлеп элге кызмат көрсөтөт. Чөп чабуу учурунда уулу Эко Германка техникасы менен чөп чаап, үй бүлөлүк каражатты арттыруунун камын көрүшөт. Быйылкы Кудайга шүгүр түшүм жакшы эле, элдин түшүмү. Эми баягы масса жакшы, эл разы болду. Быйыл нече мурдайын баштадык жумушты, айылдын. Эми акылар былтыркыга караганда 200 сом өйдө болду. Май ошол эле калды. Жер аянты быйыл эл абдан эле кызылды чөп чагынан. Анан быйыл эл көп эле септи чөпчү. Подсеп кылышты, эгин чөпкө көп басым кылып атыр. Талас райондук суу чарба башкармалыгынын кызматкери Мурап Сатыбай Токтогулов Чоң Алыш айыл аймагынын дыйкандарын 500 гектар жерин суга түсүү менен камсыз кылып турат. 410 гектар жер бар. Ошо 410 гектар жердин 200 гектарында чөп бар. Суга иштери өз убагында бүтүп атат. Ошо элди убагында суу менен камсыз кылууга биз даярбыз. Өткөн жылга караганда быйыл суу аябай келем болуп атат, жакшы, Кудайга шүгүр. Өткөн жылы тартыш болгон. Бүгүнкү күндө көп жылдык чөптөр арпа буудайлар биринчи суудан чыгып, чөп чабылып жатат. Эми төбүрчакка суга түсүү бериле баштайт. Орозкели Музратбек уулу, Орозбек Бейшебаев, Талас району. Бакай Ата районунун Ынтымак айылынын дыйкандары төбүрчактын биринчи суусун сугарып баштады. Жергиликтүү дыйкандар буга чейин көп жылдык чөптү, арпа, көздүк жана жаздык буудайларын сугарып алышкан. Эми массалык түрдө төбүрчактарга суу бериле баштады. Теманы кабарчыбыз улантат. Ынтымак айылынын тургуну дыйкан Тимур Жолдашалиев быйыл үй бүлөсү менен 3,5 гектар жерге төбүрчак эккен. Эрте эгилген төбүрчактарды отоо чөптөн арылтып, алгачкы суусу бериле баштады. Өткөн жылга караганда быйыл суга түсүүгө болгон тарсыздык жок. 3,5 гектар жер. Суу кече алдык. 2 күн болду. Суу жакшы эле келип отур. Поляларга. Биринчи суун алып отурук фасолун. Арпа буудайлар сугарылып калды чөптөр. Азыр фасолго алдык сууну. Быйыл жакшы болот башкысы. Көп эле келип отур. 3 жыл сугарабыз. 2 тоннадан алабыз 1 гектардан. Үрбарал өзөнүнөн келген Кызылжар каналы аркылуу Бакай Ата районунун Ынтымак айылынын дыйкандарын 1,5 миң гектар жерине суга суусу берилет. Дыйкандарды Бакай Ата райондук суу чарба башкармалыгынын кызматкери Мурап Искендер Өмүрбеков тейлейт. 1500 гектар жер бар. Ошонун 200 гектар беде сугарылып калды азыр. 210 гектар. Кызылжардан 80 гектар сугарылды. Шадыкандан 200 гектар. Баары 280 гектар жер сугарылды. Беде сугарылды, буудай сугарып бүттүк 35 гектар. Подсеп сугарылды 20 гектардын тегерегинде. Ошол азыр фазол койуп атабыз. Фазолдорубуз баштадык, бир 20 гектардын тегерегинде сугарылды Шадыканда. Акназарда да ошончо сугарылып калды. Кудайга шүгүр быйыл суу жакшы, суу берип атабыз. Ынтымак айылынын дыйкандары быйыл 1000 гектар жерге төбүрчак, 290 гектар жерге көп жылдык чөп, 35 гектарга буудай жана 60 гектар жерге чет өлкөдөн келген жаңы бедердин үрөнүн себишкен. Жылда бул Шадыкан айылында аябай көйгөй чоң болчу. Булар ичинде АОП тейлеген
ошол тейлөө учурунда абдан ичара келишпестик, бири-бири менен дыйкандар менен суу чарба башкармалары менен келишпестиктер болуп атты эле. Быйылкы жылы 2024 биз полный буларды ички каналдардын баарын биз өзүбүзгө алып койгонбуз. Бул Шаткан айылынын территориясын. Азыр өзүбүз ошолорго кызмат көрсөтүп атабыз. Ошол кызматтын үзүрү бар, результат болуп атат. Бул айылда жылына суга түсүүгө болгон көйгөйлөө жаралып келген. Быйыл жыл жаанчыл болуп, дарыяларда суунун көлөмү жылдагыдан арбын. Бул райондо айыл тургундары жана суу чарба башкармалыгы тарабынан эрте жазда ири жана ички каналдар тазаланып, сугат иштерде эртелеп камылгалар көрүлгөн. Орозбек Бейшебаев Урмат Доктурбек уулу, Бакай Ата району. Расмий кабарлардан Кыргызстандын президентинин медиа жана журналистика жаатында жыл сайын ыйгарылуучу мейкин сыйакысы уюштурулат. Тиешелүү жарлыкка президент Садыр Жапаров кол койду. Кыргыз Республикасынын президентинин маалыматтык саясат кызматынын жетекчиси Дайырбек Орунбеков социалдык тармактагы баракчасына пост жазып, жарлыктын негизги максаты медиа жана журналистика жаатындагы чыгармачылыкты колдоо жана жетишкендиктерди таанууга багытталганын белгиледи. Ошондой эле сыйакы кесиптин кадыр баркын жогорулатуу жана журналисттердин илим, билим берүү, медицина, маданият, спорт, экономика, экология, туризм, айыл чарбасы, өнөр жайы жана башка чөйрөлөрдөгү чыгармачылык активдүүлүгүнө дем берет деп жазган Дайырбек Орунбеков. Сыйлыктын байге фонду 10 миллион сомдон ашат. 10 номинациянын ар бирине 1 миллион сомдон сыйакы каралган. Мындан тышкары кызыктыруучу белектер дагы бар. Ошондой эле Дайырбек Орунбеков буга чейин аталган идея жалпы журналистика коомчулугу менен кеңешилип, алардын арасынан жумушчу топ түзүлүп, 10 номинация боюнча темалар тандалып алынган. Алар бир эл бир түндүк, керемет Кыргызстан, салык өнүгүүгө салым, билим келечек, куттуу элет, мекен жана мен, мекендештер, Кыргызстанда чыгарылган, кыргыз жашоо номинациялары белгиленген. Ошондой эле жакын арада жобонун негизинде комиссия түзүлөрү, калстар тобунун көпчүлүгүн көз карандысыз медиа эксперттер түзөрү айтылды. Мейкин сыйлыгын тапшыруу аз эми президенттин катышуусунда 7 ноябрга карата өткөрүү пландалып жатканы маалыматта айтылат. Өрттөн сак бол. Дал ушул максатта Талаш шаардык өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн кызматкерлери шаар ичинде жайгашкан тез татымдарды жана шаар тургундардын үйлөрүн кыдырып, жарандарга кырсыктын алдын алуу боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүздү. Темага кабарчыбыз токтолот. Өрт кырсыгынын саны акыркы учурлары өсүүдө. Буга байланыштуу шаар ичиндеги тез тамактануучу жайларды мисал кылсак болот. Себеби коопсуздук эрежелери сакталбагандыгы үчүн адам өмүрүнө коркунуч жараткан учурлар кездешүүдө. Мындан улам атайын адистер мүлк ээлерине барып, жеринен эскертүү кагазын беришти. Ар мезгил сайын жазында, жайында, кышында өз мезгил мисалы үчүн жазында жана огороддорду тазалоо иштери боюнча огороддон чогулган немелерди өрттөп, ошон туура эмес мамиле жасап, өрткө ошол үчүн күйүп кетпеш ушуга жараша жайында мо той жыйноо, күндүн ызыгына байланыштуу жанагындай эрте өрттөнүп кетүү үчүн нерселерден этият мамиле кылуу, жарандарга түшүндүрүү иштери менен көп кабаттуу үйлөрдө жана мекеме уюмдарда коопсуздук эрежелерин сактоо эске алынган. Буга карабастан тез тамактануучу жайларда, эл көп топтолуучу соода жайларында өрт коопсуздук эрежелери сакталбай келет. Бизде дагы ошо Талаш шаарында бир өрт кырсыгы катталды. Материалдык чыгымы жана келип чыгышы азыркы учурда такталууда. Бирок кайрылып кетсек, көбүнчө ушундай тез татымдарда адамдар көп чогулган жерлерде ушундай газ баллондорду көбүрөөк колдонуп тамак кылып жатышат. Бул өрт коопсуздук эрежелерин бузулууда. Анан жана ушундай өрт коопсуздук эрежелерин бузуулар ушундай өрт кырсыктарына жана чоң материалдык чыгымдарга алып келет. Өрт өчүрүү жана алдын алуу башкармалыгынын маалыматы боюнча шаар ичинде жыл башынан бери 10 өрт кырсыгы катталды. Бул былтыркы жылга салыштырмалуу көп. Бүгүнкү күндө Талаш шаарынын аймагында жана жакынкы жайгашкан айылдарында 10 өрт кырсыгы катталды. Ошо 10 өрт кырсыгынын чыгымы болжол менен 1,5 миллион сомду түзөт. Азыркы учурда ошо жайкы кооптуу мезгил келгендигине байланыштуу өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн өрт өчүрүүчү куткаруучулары алыулуктуу иштерди аткарууда. Тактап айтып кетсек, жер үйлөрдө
тескемелерди, өрт коопсуздугун сактоо боюнча тескемелерди жарандардын көп жайгашкан жерлеринде, базарларда, соода борборлорунда ушул жерде өрт коопсуздугун сактоо боюнча тескемелерди таратып жүрүшөт. Ал арада өзгөчө Кырдаалдар министрлиги өрт коопсуздугун алдын алуу үчүн көрсөтүлгөн эрежелерди так сактоого чакырат. Муну менен өзүңүздүн турак жайыңызды, мүлкүңүздү сактоо менен өрт учурунда адамдын өмүрүнө жана жаракат алуусун алдын аласыз. Өрт чыккан учурда 112 жана 101 номерине кайрылсаңыздар болот. Кырыскелди Музратбек уулу, Чыңгыз Бокошев, Фурмат Догдурбек уулу, Талаш шаары. Талас шаарындагы Атай Огонбаев атындагы балдардын музыкалык мектеби 1987 жылы курулуп пайдаланууга берилген. Андан бери дээрлик 37 жыл өтүп, музыкалык мектептин имараты капиталдык ремонтко муктаж болуп келген. Талас облустунун өнүктүрүү фондунун жана жергиликтүү бюджеттин каржылык колдоосу менен учурда капиталдык оңдоп түзөө иштери жүрүүдө. Бул туурасында кабарчыбыздын кийинки материалында сөз болот. Талас шаарындагы Атай Огонбаев атындагы балдардын музыкалык мектебинин имараты жаңыланууда. Бүгүнкү күнгө чейин маданий иш-чаралардын ордосу болгон имарат оңдоп түзөөгө муктаж абалга келген. Ал үчүн Талас шаардык жергиликтүү бюджеттен 1 миллион сом каралса, Талас өнүктүрүү фонду аркылуу 4,5 миллион сом бөлүнгөн. Учурда иш кызуу жүрүп жатат. Бизде бир жакшы жаңылыгыбыз бар. Ушу 87-жылдан баштап ушу музыкалдык мектебибиз курулгандан баштап бирде капитальный ремонт боло элек болчу. Быйыл ушу биздин депутаттардын поддержкасы менен, өнүктүрүү фондунун поддержкасы менен, биздин жетекчилердин поддержкасы менен Кудай буйруса мына ремонтубуз башталып калды. Көрүп атасыңар, азыр бир жуманын ичинде музыкалдык мектептин ичи бир тоолуу жумуш аткарылып келип атат. Тендерге жоопкерчилиги чектелген Мрамар курулуш компаниясы катышып, ремонт ишин колго алган. Колдон келишинче аракет кылып атабыз эми. Балдар эми советтер союзу учурунда салынган здание экен, мекеме. Анан балдар бир аз кыйшык андай-мындай болуп атат, бирок колдон келишинче түзтөп, аракет кылып, технадзордун үстүндө бу жерде өзүнчө комиссия бар экен. Ошо комиссиялар бардыгы көзөмөлүндө болуп атат да. Аталган музыкалык мектептин концерттик залы 388 орунду. Мындагы отургучтар кайрадан жаңыртылып, сырткы жабдыктары алмаштырылып тигилүүдө. 4 миллиондон ашык өнүктүрүү фонду берип атат. Калган акчаны местный бюджет, мэрия депутаттары менен бөлүп берип атат. Азыр көрүп атасыздар, залдын ичи жаңыртат. Кресло эми бир чечимге келдик. Эски креслону калтырып эле полный реставрация кылып, ар бир креслодан почти 7000 сом экономия болуп атат. Сапаты жакшы экен, союздун учурунда жакшы жыгаш менен жасалган кресло экен. Ошон креслолор как эмес основасы калат, сырты губка жаны ткань менен капталат. Так что жаны эмеден керек болсо ашып да кетет. Кээ бир класстарда потолокторунан суу агып кетип, баягы маданияттын очогу болгондон кийин класстарыбыз жаркырап туруш керек эле да. Биз бул ремонтту көптөн көп күткөнбүз. Анан биздин балдарыбыз дагы ушу жаркыраган жакшы жаркыраган ремонту бар класстарда сабак алышын, билим алышына, музыкалык билим алышына биз аябай сүйүнүп атабыз. Маданий иш-чаралардын очогу болгон музыкалык мектепте ар кыл багыттагы ийримдер бар. Анда жалпысынан 300дөн ашуун жаш таланттар музыкалык билим алат. Айгерим Дүйшөбаева, Бексултан Рахатбек уулу, Зина Акматова, Талас шаары. Калктын каржылык сабаттуулугун жогорулатуу максатында 2 күндүк окутуу башталды. Ага областагы үй кожойкелери жана лидер айымдар катышууда. Семинарда аялдарга ашыкча ысырапкорчулуктун алдын алуу жана өзүн өзү өнүктүрүү боюнча атайын адистер сабак өтүшүүдө. 2 күнгө созулган окутууда үй бүлөлүк турмушта ашыкча чыгымдарга эмнелер кирет, ошол боюнча кеңири маалыматтар берилет. Семинарга бүгүн облус башчысынын орун басары Мира Сейдикеримова да катышып, областа жүрүп жаткан ысырапкорчулуктун алдын алуудагы иштер боюнча айтып берди. Негизи той, аш же жамандык, жакшылыкта өзгөчө ысырапкорчулукка жол бербөө башкы максат.
Бул семинарды аялдардын демократиялык түйүнү уюштуруп атат. Бул серия тренингге былтыртан бери уюштуруп атат. Мунун негизги максаты биздин жаш лидер айымдарды каржылык сабаттуулукка үйрөтүү да. Мына ошол жаш лидер аялдарды бул лидерликке тарбиялоо да. Ошонун бир бөлүгү бул каржылык сабаттуулукту үйрөтүү. Балдар сагынып күткөн жайкы эс алуу мезгили башталды. Бул мезгилде ата-энелер балдарын кантип алаксытууну, кантип эс алдырууну ойлонушат. Адистер баланы бош убактысын текке кетирбей жайкы лагерлерге жиберүүнү сунушташат. Ал эми Талаш шаарында балдар кантип эс алат? Кабарчыбыз билип көргөн. Жай келип мектеп окуучулары эс алууга чыккан убак. Бул мезгилде баардык балдар көңүлдүү өткөргүсү келет. Өзгөчө мектеп окуучулары жайкы каникулду кандай өткөрөөрү жөнүндө ата-энелерден сурамжылоо жүргүзүп көрдүк. Азыр өздөрүнчө ойношот, эч таста гүлөнчөктөрүбүз бар. Анан биз жана чөңөрдүн суусун куйганда жашайбыз. Бир мал сууга чүрөм кечке мал, күн жылыганда барып карайбыз. Анан негизи балдарга убал эле азыр. Биз бала кезде кечке мал көчөгө чыгып алып балдар ойночубуз. Жана куртуштамай, волейбол, же болбосо качма топ дегенде. Анда ойногон балдар жок да азыр. Анан биз эми балдарды алаксытып атат. Балдарым эс алтайын деп жайкы каникулда паркка келип эс алдырып атабыз. Жакшы, ошо балдардын маанайы жакшы. Эми Кудай буйрса ойласа тигип алып, анан өзүбүз да эс алып, паркка келип жакшы эс алып отурабыз. Үскөлгө алып барам балдарымды. Семьямды алып барып, эс алдырып келебиз. Токойлорго чыгабыз, ичине пикник кылып, эс алабыз. Семени жүрөбүз, көбүнчө эс алып. Жайкы эс алуу балдардын күч топтоосу, кызыктуу нерселерди үйрөнүүсү үчүн ыңгайлуу учур. Бул убакта эс алуу менен бирге өзүн өнүктүрүүгө арналган иштерди жасаганы дурус. Балдардын жайкы эс алуусун кызыктуу өткөрүү максатында Талас облустук балдар китепканасы 10 күндүк лагерь уюштуруп, балдар менен иш алып барууда. Балдар китепканасындагы балдар үчүн ачылган лагерибиз 6 июндан баштап ачылды. Китепкананын эшиги балдар үчүн ачык. Окурман балдарыбыз лагерге келип, бул жерден лагерден жомок китептерди окушат, поделкаларды жазашат, сүрөт тартышат, ырдашат, ыр жаттаган ырларын айтып беришет. Биз бу жерден тапшырма беребиз балдарга көп эме кылып. Анан кийин бул жерден балдар өздөрүнүн тарткан сүрөттөрү боюнча бизге түшүндүрүп беришет. Эмне жөнүндө сүрөт тарткандарын дайыма ыр менен ачабыз. Киргенде көңүлдүү эс алыш үчүн разминкалар жасайбыз. Ата-энелерге кайрылат элек, жайкы лагерде балдарыңарды биздин китепканада лагерге алып келсеңиздер болот. Бул жерден көп нерселерди үйрөнүп кетишет балдарыбыз. Заман шартына ылайык компьютер оюндары, интернеттеги ар түрдүү маалыматтар баланы психологиялык чарчоого алып келет. Ал эми өнүктүрүүгө арналган лагерлерден балдар жаңы энергия топтой алышат жана байкалбай жүргөн таланттары ачыла баштайт. Ал арада Талас областындагы 110 бала 10 күнгө Ысык көлдөгү алтын балалык эс алуу лагеринде эс алууда. Президенттик администрациянын каржылоосу менен биздин облусттан 110 бала 10 коштоочусу менен алтын балалык атайын эс алуу жайына жөнөтүлдү. Ушул жекшемби күнү балдар кетишти ал жака, кечке чейин жетип калышты. Балдарды кандай критерий менен тандалды? Бул көбүнчө аз камсыз, жарым жетим балдар, бирок ошол эле учурда мектептен жакшы окуган, окуунун алдыңкылары ошол лагерге жөнөтүлдү. Балдар ал жакта 10 күн эс алышат. Жол кирелеринин бардыгы президенттик администрация тарабынан каржыланып берилди. Ошондой эле өзүбүздүн облустун аймагында дагы биз жайлоо лагерлерин дагы уюштуруп жатабыз. Атап айтсак, Бакай Ата районундагы Кара Коюн өзөнүндө жайкы лагерь уюштурулуп, быйыл Талаш шаарындагы аз камсыз, жардамга муктаж, ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген балдар ошол жакта эс алып жатышат. Мындан тышкары жакын арада Талас областындагы окуучу балдар Барчын лагерине эс алууга мүмкүнчүлүк алышат. Гүлзада Бакаева, Чыңгыз Бокошов, Урмат Догдурбек уулу, Талаш шаары. Бүгүнкү алынган маалыматтардын топтому мына ушулар. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан да тааныша аласыздар. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Саламатта болуңуздар.